Урматтуу туугандар, бүгүнкү сиз менен биз кайрыла турган маселебиз зына маселеси. Зына маселеси шарият, ислам дин эмне деп айткан? Зына маселеси шариатта кандай күнөөгө, кандай деңгээли, кандай күнөөдө? Ушулар жөнүндө сиз менен биз токтолобуз. Аллах субханаху ва таала бул зына жөнүндө берекелүү Куранында "Вала тaqrabuз зина, иннаху кана фахишатан ва саа сабила". Аллах Раббул Иззат сиз менен бизге мынтип кайрылат. Силер зынага жакындабагыла. Чындыгында ал фахиша, өтө уяттуу, васа сабила, өтө жаман жол. Тугандар, эч бир дин зынаны жамандабаса, эч бир дин зынаны арам дебесе, алымдарыбыз айтат, инсандын табиятынан, жаралышынан бул зынаны арам экендигин акыл түшүнүш керек эле деп айтат. Эч бир шарият айтпаса деле, адам баласы акылы менен бул нерсенин арам жана жаман экендигин инсан баласы түшүнүш керек. Ага кошумча Аллах Раббул Иззат сиз менен бизге ислам дининде зынаны эмне кылды? Аллах Раббул Иззат арам деп айтты. Өзүнүн берекелүү Куранында "Вала тaqrabuз зина", зинага жакындабагыла. Зынаны кылбагыла деп айткан жок. Аллах субханаху ва таала зынага жакындап да көрбөгүлө. Себеби ал өтө уяттуу жана өтө жаман иш. Мунун акыреттеги жазасы, кабырдагы жазасы, дүйнөдөгү азабы өтө каттуу экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир канча хадистеринде баяндаган. Демек, урматтуу туугандар, сиз менен биз качан динде алсырайбыз, ыйманыбыз алсырайт. Адам баласы зынанын өзүнө жана зынанын бутактарына барып кетиштик толук коркунучу бар деп айтат. Эмне үчүн? Ар бир инсан баласына шахват, кызыгуу напсиси берилген. Эгер инсан баласы өзүнүн акылы менен ислам көрсөткөн тыюулар менен жашабаса, адам баласы сөзсүз түрдө эмне кылат? Чектен чыгып кетет. Тарактукумул фитнатан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силерге эки фитнаны таштадым, эки азгыруучу нерсени таштадым деп өзүнүн берекелүү хадисинде айткан. Ал-мал ан-ниса. Байлык, аял. Сиз менен биз өзүбүздүн напсибизди тизгиндебесек, шариаттын негизинде жашабасак, адам баласы сөзсүз түрдө азгырылып кетиштиги, шайтанга азгырылыштыгы өтө жеңил. Мунун кесепеттери жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистерде баяндаган. Зына 70 чоң күнөөнүн эшиги. Кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде риваят кылган хадисинде зына 70 чоң күнөөнүн эшиги деп баяндаган. Демек, бул туугандар, шариатта 7 чоң күнөө болсо, ислам шариатында 7 чоң күнөө бар, кечирилгис. Адамдын канын төгүү, уурулук кылуу, дайыма арак менен алектенүү, арак ичип. Жана ошолордон бирөөсү зына менен алектенүү. Чоң күнөө бул. Кечирилгис, шариат аны чоң деп эсептеген. Кайсылар менен теңеп атат? Аллага ширк келтирип, Аллага башка нерсени теңөө, уурулук кылуу, дайым араккечтик кылуу,
адамның қанын төгіп, адам өлтірүү, ушулар менен деңгээли бир болгон күнү бүгүнкү күндө биздин арабызда эркектер болсун, аялдар болсун, үйлөнгөн болсун, үйлөнбөгөн болсун, зордуктар, зомбулуктар, зына маселеси өзүнүн шахватына алдырылган адамдар тилекке каршы коомубузда көбөйүп атат. Бул эмнеден? Бул динсиздиктен, инсандын ыйманы алсырагандыктан, инсан ислам дининде толук жашабагандыктан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте, бул хадис Табараниде келет, зына кедейликке алып барат. Эмне үчүн биз жашообузда берекесиздик, кедейлик, эч бир жетишпездик болуп жатат? Булардын бардыгы зынанын кесепети. Кээ бир адам айтышы мүмкүн, мен зына кылган жокмун го. Ооба, сиз зынанын чоңун кылган жоксуз, бирок зынанын кичинекей амалдарын сиз менен биз кылып атпайбызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анху риваятында мынтип айтат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Куллу айнин бакиятун яумал кияма." Кыямат күнүндө ар бир көз ыйлайт. Ар бир көз кыямат күнүндө ыйлайт. Илля айнун гаддат ан махаримилла. Алланын арам кылган нерселеринен көзүнө тыйган инсандын көзү кыяматта ыйлабайт. Бир көз бар, Алланын арам кылган нерселеринен көзүн сактаган инсандардын көзү кыяматта ыйлабайт. Айнун сахарат фи сабилилlah. Экинчи көз бар, Алланын жолунда көзү ойго турган инсандардын көзү ыйлабайт. Чек арада турган, өзүнүн мекенин, мамлекетин коргогон инсандардын көзү ыйлабайт. Ва айнун хаража минха мислу раси зубаб мин хашиятилlah. Жана үчүнчү көз бар, Алладан чын жүрөктөн коркуп, көзүнөн чымындын башынын өлчөмүнчө көзүнөн жаш чыккан инсандардын да кыямат күнүндө көзү ыйлабайт. Бул деген, урматтуу тууган, 3 түрдүү инсан бар, алар кыяматта азапка дуушар болбойт. Кыяматтын азабы менен азапталбайт. Алар жыргалчылыкта, курсанчылыкта жашайт. Алар кимдер? Алланын арам кылган нерселеринен көзүн сактагандар, Алланын жолунда мамлекетин, элин, жерин коргоп уктабаган көздөр. Үчүнчүсү, Алладан коркуп көз жаш төккөн инсандар. Бул хадистен билинип жатат, сиз менен биздин намахрамдарды, чоочун аялдарды, өзүбүздүн жакын тууганыбыз болбогон, же никебизде болбогон аялдарды көзүбүз менен кароодо, алар менен кол алып көрүшүүдө, алар менен сүйлөшүп отурууда сиз менен бизге зынадай арам экендигин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат. Биз зына кылбашыбыз мүмкүн, бирок даваи зина, зынага алып баруучу нерселерден эркектерибиз сактанбай жатат. Намахрамды карабоо, алы менен кол алышып көрүшпөө, аны менен бир комнатада калбоо, сүйлөшпөө. Ар ким өзүнүн жашоосун карап көрсүн. Ким канчалык даражада Алланын арам кылган нерсесинен сактана алып атат. Урматтуу тууган, сиз менен биз ушул колубуз, көзүбүз кыяматта сиз менен бизге далилге өтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде риваят кылат. Кутиба аля ибн адам насибуху миназ-зина. Мудрикун залика ла махалата. Адам баласына зынадан өзүнүн өлчөмүнчө күнөө жазылат. Сөзсүз түрдө ошол нерсеге жетет. Кандай? Ал-айнани зинахума ан-назар. Эки көз бар.
Мұның зынасы чоочун аялдарға кароо. Вал узунани зинахум алистима. Эки кулак, бул экөөнүн зынасы фахиша, уяттуу, жаман нерселерди угуу. Вал лисан зинаху ал-калам. Тил, мұның зынасы ошондой фахиша сөздөрдү сүйлөө. Вал яд зинаха ал-батш. Кол, мұның зынасы чоочун аялдар менен, намахрам аялдар менен кол алышып көрүшүү. Rijl zinaha al-khuta. Биздин кадамыбыз, бунун күнөөсү, бунун зынасы күнөө иштерге басып баруу. Wal qalb yahwa wa yatamanna. Жүрөк болсо, ошондой зына ишин, же зынага алып бара турган иштерди каалоо, бул жүрөктүн күнөөсү. Жүрөктүн зынасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинин аягында юсаддиqu заликал фаржу ау юказзибуху. Мына ушул сиздин мүчөлөрүңүздү кыямат күнүндө ошол уяттуу жериңиз же тастыктайт, же жалганга чыгарат. Алланын алдында ушул мүчөлөрүбүз күбөгө өтөт. Демек, урматтуу тууганым, сиз менен биз, мен зынадан алыс болдум эмес, зынага алып баруучу нерселерден дагы алыс болуштугубуз абзел экендигин айтып атат. Өзгөчө биздин коомубузда аял менен эркектин аралашуусу, ихтилат маселеси, анын ортодо нике барбы жокпу, махрамбы, махрам эмеспи, буга карабастан экөө жакын мамиледе болуп калыштык, шариат эң чоң күнөө экендигин айтып жатат. Мына ушул зынага алып баруучу амалдардан сактанбаган себептен коомубузда зынанын өзүнө зордукка, зомбулукка алып барган иштер көбөйүп жатат. Бүгүн арабызда ушундай эркектер чыгып атат, чоочун аялды зына кылып, анын канын төгүп, аны эмне кылып атат? Жерге көмүп койгон эркектерибиз чыгып атат. Бул эмнеден? Бул сиз менен биз зынага алып бара турган амалдардан сактанбаганыбыз себебинен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда bir жаш жигит Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип мындай деп айтты: "Я Расулаллах, изен ли фи зина." Алланын пайгамбары, мага зынага уруксат бериңиз деп айтты. Зына кылганга мага уруксат бериңиз. Факала лаху набию саллаллаху алейхи ва саллам. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне деп жооп берди ошол кишиге, жаш жигитке? Атухиббуху ли уммик. Сенин энең менен башка бирөө, башка чоочун эркек зына кылышын каалайсыңбы? Жанагы киши, жанагы жигит, ла валлахи, жок. Аллага касам, мен энем менен башка бирөөнүн зына кылыштыгын каалабайм деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Валан насу юхиббунаху ли уммахатихим." Адамдар дагы сен сыяктуу эле энелери менен башка бирөөлөр зына кылышын каалабайт. Сумма кала: "Афатухиббуху ли ибнатик." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам экинчи суроосун узатты. Сенин кызың менен башка бирөө зына кылышын каалайсыңбы? Жанагы жигит, ла, жок, кызым менен башка бирөөнүн зына кылышын каалабайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ва казаликан насу ла юхиббунаху ли банатихим." Адамдар дагы өздөрүнүн кыздарын башка бирөө менен зына кылышын каалабайт dedi. Ва закара лаху ал-амма вал хала. Ушинтип отуруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанагы жигитке таяжең менен, атаңдын бир туугандары менен, мына ушулар менен дагы
башка бирөөлөрдүн зына кылышын каалабайсың да, кудум ошондой эле адамдар дагы өздөрүнүн эжелери менен башка бирөөлөр зына кылышын каалабайт деди. ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колун жанагы жигиттин көкүрөгүнө койду. Анан Аллахумма гфир занбах ва tahhir qalbah ва hassin farjah. Аллахым, бул жигиттин күнөөсүн кечиргин, жүрөгүн тазалагын, жана уяттуу жерлерин өзүң сактагын деген берекелүү дуасын берди. Ошондон тартып ошол киши эч качан зынага жакындабады дейт риваятта. Бул хадистен эмне алабыз? Урматтуу тууган, сиз менен биз чоочун аялды зына кылыш ар жакта турсун, ошону берилүү менен, шахват менен карай турган болсок, сиз өзүңүздү салыштырып көрүңүз. Өзүңүздүн кызыңыз, энеңиз, бир туугандарыңызды башка чоочун эркек ошондой шахват назары менен, берилүү менен караштыкты сиз каалайсызбы? Жок, сиз менен биз каалабайбыз. Себеби бизде мусулман эркектерде дайюс деген сыпат болбойт. Дайюс деген сыпат өзүнүн махрамдарына, өзүнүн аялына кызганбоочулук сыпат. Качан инсан өзүнүн аялынан кызганбай калат? Дайюс деген сыпат келет. Урматтуу эркектер, сиз менен биз ушунчалык даражада аялдарыбызды кызганбай калдык. Канчалык даражада? Аялдарыбыз денесин көрсөтүүчү кийимдерди кийип, көчөгө, базарга, тойго баратса, ошого эркектер кайдыгер, ошого разы болуп жөнөтүштүгү бул эркектердин ошончолук даражада дайюс экендигинин белгиси. Өзүңүздүн кызыңыз базарга алып барып, кийим алып берип жаткан учурда денесине көрсөткөн кыска кийимдерди алып беришке разы болуштугуңуз ошончолук даражада дайюс экендигиңиздин белгиси. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде: "О эркектер, силердин ар бириңер жол башчысыңар, кол астыңдагы инсандарга жоопкерчиликтүүсүңөр." Урматтуу аталар, биз кыяматта ар бир аялыбызга, кызыбызга, эже карындашыбызга жооп беребиз. Аларга алып берген кийимдерине, ошолор кийип аткан кийимдерге разы болуштугубузга. Кымбат атырларды алып беребиз. А шарият эмне дейт? Чоочун аялдын атырын чоочун эркек жыттабасын деп айтат. Куран эмне дейт? Аялдар өкчөлүү, такалуу, уштуу, басса үнү чыга турган бут кийим кийбесин деп айтат. Эмне үчүн? Чоочун эркектин көңүлүн тартпасын. Биздин ушул нерселерге разы болуштугубуз коомдо зынага алып бара турган иштердин көптүгүнө разы болуштугубуз. Балким ошол иштердин келип чыгыштыгына биз жол ачып бергендигибиз болуп эсептелет. Ошондон урматтуу аталар, урматтуу үй бүлө башчылары, сиз менен биз коомдун тазалыгына, коомдун өнүгүшүнө, күнөөнүн азайышлыгына, урматтуу үй бүлө мүчөлөрү, үй бүлө башчылары, сиз менен биз жоопкерчиликке алынабыз. Келиңиз, зынага чакыруучу нерселерден өтө алыс болойлу. Муну эмне менен кылабыз? Зынадан сактоочу 5 негиз бар деп алымдарыбыз негизги 5 нерсени көрсөтүп кеткен. Бунун биринчиси, кайсы адам зынадан жана зынага алып баруучу кичине күнөөлөрдөн сактанам десе, намазын бекем кармасын. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир уурууну алып келип, Алланын элчиси, бул жигит уурулук кылат, ушул кишини уурулуктан тыйып коюңуз, насаатыңызды айтып коюңуз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
ал намазына бекен болсын деп айтады. Намазына емес, урлығын тыйыңыз деп айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инна салата танха анил фахша вал мункар». Шындығында намаз инсан баласын уяттуу жана жаман көрілген іштерден сақтайды деген аятты оқиды. Біз чыныгы таза, күнөөдөн аруу болгон инсан болайын десек, намазға бекен болуштугубузду алымдарыбыз көрсөтөт. Экинчи, харамдан көзүн жана тилин сактоо. Арам нерселерди кароодон, арам нерселерди сүйлөөдөн, жалган нерселерди таратуудан элдин арасында. Мына ушул нерселерден сактануу дагы зынанын алдын алуу экендигин алымдарыбыз баяндалды. Бүгүн бизде Кыргызстанда ар бирибиз блогер, ар бирибиз кабар таркатуучу инсан болуп кеттик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: такталып алган маалыматты башка бирөөгө жеткирүү сенин жалганчы деп жазылыштыгыңа жетиштүү деп айтат. Кыяматта жалганчылардан болуп барабыз. Уккан нерсебизди тарата бериш. Ошон үчүн бирдекени уктуу мусулман адам аны тактап, андан кийин тиешелүү жерге жеткирүү ага милдет. Тиешелүү эмес жерге жеткирүү бул ушак таратуу деп айтылат. Үчүнчү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ороза кармоо. Ошончолук сиз зынага баратсаңыз, зынадан сактана албай жатсаңыз, анда пайгамбарыбыздын осуяты ал инсан орозого бекен болсун. Төртүнчү, жалгыз эркек жана аялдын жабык бөлмөдө калуусу. Чоочун эркек менен чоочун аялдын жабык бөлмөдө жалгыз калуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде андай инсандардын үчүнчүсү шайтан болот деп айткан. Сиз менен биз ушунан өтө сактанайлы. Төртүнчү, телефон, соц тармакта ыймандуу нерселерди колдонуп, ыймандуу нерселерди таратайлы. Бүгүн эң бир сиз менен бизге коркунучтуу болгон бул сиз менен биздин телефонубуз. Ошондуктан алымдарыбыз фатва чыгарган. Бир үйдө бир телефон менен жалгыз сиздин балаңыз же кызыңыз калбасын. Ошол телефондун ичиндеги фахиша нерселер, сизди буза турган уяттуу нерселер менен сиз алектеништиңиз кудум зына кылган менен барабар. Мына ошондуктан биз сиз менен бизге колубуздагы телефонду жакшы нерселерди көрүү, жакшы нерселерди таркатуу, ушуну менен алек боло турган болсок, ошондо сиз менен биз колубуздагы телефонго жооп бербейбиз, урматтуу тууган. Бүгүн Facebook'ta отурасыз, Instagram'da отурасыз. Facebook'уңуз менен Instagram'ыңыздын өткөрүп аткан сүрөттүн 90-95% чоочун аялдар, жылаңач аялдар, сиз көрүштүгүңүз арам болгон намахрам аялдар. Сиз менен бизге ушунчалык денебизге, жүрөгүбүзгө сиңип кеткен иш болуп калды. Эч бир жүрөк кыйналбастан, эч бир кыжалат болбостон аны көрүп, жакындатып көрүп, өткөрүп көрүп, кайталап көрүп отурасыз. Бизге көчөдөгү аялдар, көчөдөгү чоочун аялдар эчтеке болбой калды. Кайсы нерсенин? Ушул соц тармактардагы намахрамдардын айынан. Ага кирбеңиз, бул соц тармактагы нерселер менен жашабаңыз десе, мен маалымат алам, артта калам. Мен элди артта калып атпаймынбы деп жооп берип калдык. Келиңиз, урматтуу тууган. Колубуздагы соц тармак, колубуздагы телефон сиз менен бизди тозокко алып кирип кетпесин. Муну жакшылыкка пайдаланайлы. Акыргысы адал никеге умтулуу. Зынанын эң чоң тосмосу адал никеге умтулуу. Адал жашаңыз. Адал нике менен жашаңыз.
бала чака көбөйтүңүз, үммөткө салым кошуңуз. Мына ушул акыркы үммөттүн милдети. Келиңиз урматтуу тууган, зынага алып баруучу нерселер, зордуктар, зомбулуктар биздин коомубузда, Кыргызстаныбызда алсыз адамдарга зомбулук күчөйүп жатат. Эмненин себебинен ошол соц тармактар мына ушул 5-6 нерсеге көңүл бурбастык, намазыбызга бекем болбостуктан келип чыгып атат. Жумага келген ар бир эркек өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн махрамдарына бекем боло турган болсо, биздин Кыргызстан тез эле өнүгөт, тез эле күнөөдөн алыстайт. Биздин коомубузда зордуктар, зомбулуктар, зыналар азаят иншалла. Кимдер үй бүлө кожоюну бекем боло турган болсо. Аллах Раббил Иззат ар бир дүйнөдөгү мусулмандарга, Кыргызстандагы мусулмандардын ар биринин үй бүлөбүзгө таквалыкты, өзү разы болгон жашоону ырлогон болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил